Кечээ 9 февралда Ноокат районунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Иси деген каймана аттуу адам шериги менен бирөөдөн акча опузалап жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Ош облусунун ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалым болгондой 8 февраль күнү Ноокат районунун Бешкоргон айылынан 1979 жылы туулган тургуну АР милицияга кайрылып, эм жана И аттуу адамдар коркутуп 40 000 сом талап кылып жаткандыгы боюнча арыз жазган. Аталган арыздын негизинде Ноокат райондук ички иштер бөлүмүндө жазык кодексинин 203 беренеси опузалап талап кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Иштин алкагында жогорудагы 2 адам 14 000 сом акча талап кылып жаткан жеринен Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана ИИМдин Шумкар Атайын багыттагы отрядынын кызматкерлери тарабынан кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Атомосфера сиздин ден соолугуңуз жана сулуулугуңуз. +7 964 560 78 03. Instagram Атомосфера. Туризмди өнүктүрүү боюнча Ошко ири 3 компания келет. Бул тууралуу бүгүн 10 февралда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдурайымов Ош облусунун 2020 жылдагы социалдык экономикалык жыйынтыгы боюнча жыйында билдирди. Анын айтымында алар өз каражатына туристтик борборлорду курганы жатышат. 3 ири туристтик компаниялар келет. Ноокат району боюнча Апшыр Ата, Кара Кой деген жайларды карап чыккыла. Өзгөн районунда Кара Шорону карагыла. Аталган компаниялар өз каражаттарына көп нерселерди курабыз деп жатышат, деди Абдурайымов. Бишкек шаардык сотундагы судьялардын иш бөлмөсүндөгү сейфтерге белгисиз адамдар кол салды. Акипресс агенттигине күч түзүмдөрүндөгү булактар билдирген болжолдуу маалымат боюнча окуя бүгүн 10 февралда караган түнү болгон. Сөз кылмыш, экономикалык жана жарандык иштерди караган судьялар тууралуу болуп жатат. Ал эми резонанстуу иштердин материалдары жайында. Учурда 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тиешелүү иштерди жүргүзүп жатышат. Жалал-Абад шаарында уурулук менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Жалал-Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө 1980 жылы туулган тургуну СК арызданып 2021 жылы 5 февраль күнү саат 9:00 чамасында белгисиз адамдар Жалал-Абад шаарындагы дүкөнүнүн эшигин талкалап кирип, кассадан 30 000 сом акчасын урдап, сыртта турган терминалды бузуп, материалдык зыян келтиришкен билдирген. Ошондой эле Жалал-Абад шаарынын 38 жаштагы тургуну КН дагы милицияга арызданып 2021 жылы 3 февралга караган түнү Төш Кутчу айылындагы азык түлүк дүкөнүнө белгисиз адамдар терезеси аркылуу кирип 11 000 сомдук товарын жана кассадан 30 000 сомго жакын акчасын уурдап кетишкендигин билдирип, аларга мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган фактылар боюнча Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын жазык кодексинин 200 беренеси уурдоо менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Муфтий Максат Токтомушев отставкага кетти. Бул маалыматты бүгүн 10 февралда Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Бүгүн жыйын өтүп, муфтий жамаат менен коштошкон. Бүгүн эртең менен УКМК ажылык сапарга баруучу жарандардан чогулган каражат мыйзамсыз пайдаланылганын билдирген. Дин башкармалыгынын башкы эсепчиси кармалганы айтылды. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бул боюнча соттун чечиминен кийин маалымат берет. Өзгөн райондук электр тармактары ишканасына абоненттердин 17 миллион сом карызы бар. Бул тууралуу Өзгөн райондук электр тармактары ишканасынын жетекчиси Мирлан Камалов билдирди. Ал 1 жыл ичинде карызын төлөбөгөн 30-40 абоненттин үстүнөн сотко кайрылышарын айтты. 10 000 сомдон 20 000 сомго чейинки карыздар сот аркылуу өндүрүлөт. Карыздардын ордун толуктоо үчүн биз электр энергиясын өчүрөбүз. Карызы көбөйүп кеткен колдонуучулардын үстүнөн сотко арыз менен кайрылабыз. Мисалы 2021 жылы январь айында эле карызын төлөбөй жүргөн 3 абоненттин үстүнөн сотко арыз жаздык. 1 жылда 40тан ашык абоненттин үстүнөн сотко арыз жазабыз. Сот аркылуу өндүрүп алабыз, деди Мирлан Камалов. Анын айтымында карызы бар делген абоненттерден жашаган жерин тактоо учурунда ал жактагы үйлөрдө жашаган адамдар башка жака көчүп кеткен болушат же такыр дайыны билинбейт. Карызын төлөй албаган абоненттердин көпчүлүгү турмуш шарты оор, жумушсуз үй бүлөлөр деп билдирди. Ак Кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.